Саламатсыңар балдар. Бүгін математика сабағы. Бүгінгі біздің тема куб деп аталады. Мен Сапаргүл Әлишеровна сілер менен бірге боламын. Балдар, бізде 80 улақ бар. Қанчаларда құлақ бар? Азаматсыңар балдар. Аларда 2ден ғана құлағы бар. Бүгінгі сабақтың мақсаты. Балдар, бүгін біз куб жөнүндө түшүнүк алабыз. Квадрат менен кубту айырмалай билебиз. Логикалык ой жүгүртүүбүз, фигураларды элестетүүбүз жана математикалык билгичтик көндүмдөрүбүз өнүгөт. Өз алдынча иштөөгө жана тактыкка тарбияланабыз. Балдар, алтын эреже кабыл алабыз. Өздүк гигиенаны сактайбыз. Бири-бирибизди сыйлайбыз. Мисалдарды так аткарабыз. Убакытты туура пайдаланабыз. Номер 1021. Фигураларды байка. Кандай айырмачылык көрүп турасың? Балдар, А, Б, С, Д квадрат. Ал жалпак. Столдун, китептин бетине батат. Ал эми бул фигура куб. Кубтун бети 1/6 квадраттан турат. Алар кубтун грандары деп аталышат. А, Б, Б, С, Д жана ушул сыяктуу кубтун кырлары бар. Куб столдун бетине 1 граны менен жайгашат. Калган грандары столдо жатпайт. Алар мейкиндикте болушат. Мындай фигураларды көлөмдүү фигура дейбиз. Номер 1022. Кубтун грандарын, кырларын атап, тамгалар менен жаз. Балдар, дептерибизди ачып, биргеликте жазабыз. Кубтун 6 граны бар. Алар А, Б, С, Д. А, Б, К. Б, М, С. К, М, Н. Д, С, М, Н. А, К, Н, Д. Балдар, булар кубтун грандары. Кубтун 12 кыры бар. Алар А, Б, Б, С, Д, А, Д, Б, М, С, М, Н, Д, К, Н, А, К. Булар кубтун кыры. Аларды дептерибизге жазабыз. Ооба, кубтун 3 граны жана 3 кыры бизге көрүнбөйт. Адатта көлөмдүү фигураларды чиймеде сызык менен белгилешет. Ал эми көрүнбөгөн кырлар үзүк сызык менен белгиленет. А, К, Н, Д. А, Б, К. К, М, Н. Булар кубтун көрүнбөгөн грандары. Ал эми А, К, Н, К, булар кубтун көрүнбөгөн кырлары болуп саналат. Номер 1023. Балдар, маселени кунт коюп угабыз. Жашылча дүкөнүндө 2 тонна 400 кг картошка сатылды. Пияз картошкадан 8 эсе аз сатылды. Бардыгы канча жашылча сатылган? Балдар, туйунтма түзүп чыгарабыз. Берилди. Картошка 2 тонна 400 кг. Пияз картошкадан 8 эсе аз. Бардыгы канча жашылча сатылды? Анда эмесе чыгарып баштайбыз. 2 тонна 400 кг менен 8-дин тийиндисин 2 тонна 400 кг кошобуз. Балдар, эң алгач кашан ичин чыгарып алабыз.
Анда 2 тонна 400 килограмм менен 8-дин тыйындысы 300 килограмм болот. 2 тонна 400 килограмм менен 300 килограммдын суммасы 2 тонна 700 килограмм. Жообу бардыгы 2 тонна 700 килограмм жашылча сатылган. Балдар, дептерибизге жазып алабыз. Номер 1024. 825 менен 705-тин суммасын 15-ке бөл. Бул мисалды ар кандай жол менен чыгарабыз. Балдар, эң алгач берилген туйтманы окуйбуз. 825 менен 705-тин суммасын 15 бөлүү керек дегенди түшүндүрөт. Бул туймтма сумманы санга бөлүү деп аталат. Аны эки жол менен аткарса болот. Анда эмесе балдар, биринчи жол менен аткарабыз. 825 менен 705-тин суммасы 1530. 1530 менен 15-тин тыйындысы 102. Экинчи жол менен аткарабыз. Сумманы санга бөлүү үчүн ар бир кошулуучуну санга бөлүп, тыйындылерин кошуп коюу жетиштүү. Демек, 825 менен 15-тин тыйындысы 55. 705 менен 15-тин тыйындысы 47 чыгат. 55 менен 47-нин суммасы 102 болот. Эки туйтманын маанилери да 102-ге барабар. Балдар, бул туйтманы тамгалардын жардамы менен барабардык төмөнкүчө жазылат. Каша ичинде А кошу Б бөлүү С барабар А бөлүү С кошу Б бөлүү С. Бул сумманы санга бөлүү деп аталат. Номер 1025. Теңдемелерде канчадан амал берилген? Белгисизди табууда кандай эрежелерди пайдаланасыңар? Балдар, биз буга чейин жөнөкөй жана татаал теңдемелерди чыгарганбыз. Анда аларды эске салабыз. Балдар, мында бирден ашык амал бар. Кемитүү жана көбөйтүү. Бул татаал теңдеме деп аталат. Демек, К кемитүү 879 туйнтмасы белгисиз. Анткени К белгисиз. Мындан 318 менен 102-нин көбөйтүндүсүн табабыз. К кемитүү 879 барабар 32436 деген жөнөкөй теңдеме келип чыгат. Аны чыгарууну силер билесиңер. Балдар, эгер кемүүчү белгисиз болсо, айырмага кемитүүчүнү кошобуз. Ошондо 32436 менен 879-дун суммасы 33315 болот. Балдар, текшерүүгө көңүл бурабыз. Теңдеменин сол жагынын мааниси өзүнчө эсептелип, оң жагынын мааниси өзүнчө эсептелет. Оң жагындагы сан менен сол жагындагы сан салыштырылат. Эгерде эки жагы тең барабар болсо, демек теңдеме туура чыгарылган болот. Балдар, дептерибизге жазып алабыз. Балдар, бул теңдемеде да эки амал бар. Кемитүү жана бөлүү. Демек, 1000 кемитүү Б туйнтмасы белгисиз. Мындан 625 менен 5-тин тыйындысы 125 болот. 1000 кемитүү Б барабар 125 деген жөнөкөй теңдеме келип чыгат. Аны чыгарууну силер билесиңер. Эгерде белгисиз кемитүүчү болсо, кемүүчүдөн айырманы кемитебиз. Ошондо Б барабар 875 келип чыгат. Балдар, текшерүүгө көңүл бурабыз. Теңдеменин сол жагынын мааниси өзүнчө эсептелип, оң жагынын мааниси өзүнчө эсептелет. Оң жагындагы сан менен сол жагындагы сан салыштырылат. Эгерде эки жагы тең барабар болсо, демек теңдеме туура чыгарылган болот. Балдар, дептерибизге жазып алабыз.
Тапшырма. Номер 1027. Кубтун көрүнүп турган кырларын тамгалар менен белгилеп, М, N, S, K гранынын жактарын ченеп жаз. М, N, S, K гранын аянты канча? Аны өзүңөр ченөөлөрдү жүргүзүп чыгарасыңар. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жакты деген ойдомун. Бүгүнкү биздин сабак аягына жетти. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.